2018 жылды узатып жатып президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыктоочу жыйынын берди. Бул президенттин журналисттер үчүн биринчи маалымат жыйыны. Алгач өлкө башчы ушул жылы болуп өткөн олуттуу иштерге токтолду. Сооронбай Жээнбеков бир жылдык ишине саясаты көп жылдар болгондугун айтты. Акыркы бир жылда коңшу өлкөлөр менен алака оңолуп, өлкөдө пикет митингдердин саны дээрлик 50%га кыскарган. Алардан түшкөн каражатты чогултуу үчүн атайын депозиттик эсеп ачылган. Акыркы бир жылда 20 жылдан ашык ири долбоорлор ишке ашкан. Алар өндүрүш жана энергетика тармагындагы компаниялар. Жыйында биринчи суроо өлкө башчыга президенттик шайлоо маалында айтылган кара касса тууралуу болду. Сооронбай Жээнбеков бул маалыматтын такталышына өзү да кызыгып жаткандыгын айтып, бул кимдир бирөөлөр тарабынан эле уюштурулуп жаткан иш деп маалымдады. Ошону менен бирге шайлоо өнөктүгүндөгү штаб башчысы Фарид Ниязов чет жакка чыкпастан толугу менен жооп бериши керектигин баса белгиледи. Надира Сатыбул кызы деген, мен аны жакшы билем. Ал кызды. Ал чыныгы адис. Мен мына 95-жылы Кудайым колдо депутат болуп келдим. Биринчи СОС өкүлдөр жыйынына. Жыйынына 96-тан бери билем. Кандай СДК партиясынын шайлоосу болбосун, жергиликтүү шайлоо кеңештерге, же президенттик шайлоо, же жогорку кеңешке шайлоо. Ошонун баарында тең ошол Сатыбул кызы Надира ошол форумда башында отурган. Буну айтып атышат, 15 ноябрь кечиндеси 16 менен туулган күнүм 60-ка чыгып атам. Чыгарып атышат. Кийин терештирсек, мына 11 ноябрда сыртка чыгып кетти Надира. Мен айттым, тапшырма тапкыла, сурагыла. Азыр мен кызыктармын. Надиранын келишине, сурак беришине, Надира келип, эсен-аман болушуна. Жыйындын жүрүшүндө президент коррупция менен күрөшүүдө өткөн жыл чогулган каражаттын чоо жайына токтолду. Атайын эсепке түшкөн 5,5 миллиард сом саттыкка коюлган Мегаком компаниясынын камактагы эсебинен сакталган сумма экендигин айтты. Ал эми 3,5 миллион сом кыймылсыз мүлк сот тарабынан камакка алынган. Үстүбүздөгү жылы мурунку бийлик тарабынан жабылган 468 иш кайра жанданган. Ал эми 200дөн ашык коррупциялык схемага байланыштуу иш козголгон. Атайын эсепке түшкөн каражат ички миграциядан калк көп топтолгон Бишкек жана Чүй областарына мектеп жана бала бакча курууга жумшалат. Президент болуп, ошо шайлоодо жүрүп атканга, шайлоого кетип атканда, келечек боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр, макулдаштар болгон эмес. Мен ошон үчүн элге чыкканда, айтканда программамы эч кимден коркпой айтканмын. Мен сиздин араңардан чыкканмын. Араңардан өтүк кийип, малчы менен жүрүп, дыйка менен суу сугарып, ошо айылдагы мугайын врачтар менен чогуу жүрүп, мен проблемаңарды билем. Менин программам, силердин араңардан чыккан эле программа, ошо көйгөй чече турган программа. Ошон үчүн мен элдик президент болуп берем деп ода бергенмин. Жыйындын жүрүшүндө журналисттер Сооронбай Жээнбековдун көпчүлүгү кызыгып, коомчулукта кайчы пикир жаратып келген президенттин туугандары тууралуу маалымат берип коюусун өтүнүштү. Президент 6 жылдык президенттик тактыда отурганда бир да тууган, дос жана тааныштар бийликке кийлигишпей тургандыгын белгиледи. Президент мурунку бийлик өкүлдөрү аткарган жолду баспай тургандыгын айтты. Эң чоңубуз Кантыры Шарипович болчу, билесиздер, доктор наук. Кыргызстанда биринчи жолу коммерциялык жогорку окуу жайын ачкан Жалал-Абадта. Ошол жерде 24 жыл ректор болуп иштеди. Абдан көп баланы тарбиялады. Өзүнө докторлорду, кандидаттарды чыгарды. 2 жыл болду, каза болуп калды. Кийинки эжем. Бул математик, физик, мугалим, азыр пенсияда, айылда. Кийинки эжем бир тууган эжем. Бул медик. Бишкектин иштейт поликлиникасында. Бир поликлиникасында айтпай эле койгон номерин. Анда издеп барбагыла. Ал чында алдагы ал мына окууну бүткөндөн бери ошол иштейт поликлиникада. Адан кийинки агам Жүсүпбек Шаричти билесиздер. 2007 жылдан бери элчи болуп сыртта жүрөт. Сыртта. Азыр келгенде эле коруп калдым мен президент болгондон бери. Коруп калды. Келсем келбесем деп. Андан кийин агам барлы, ал прокурор өтүп кеткен 35 жашында. Андан кийин мен,
Анан карындашым бар, дипломаттын келинчеги, ал сыртта карындашым дагы, дипломаттын келинчеги. Андан кийинки Асылбек Шарипович, билесиздерби, жогорку кеңеш төрагасы болуп, мени премьер-министрден бошотуп берди. Азыр депутат, катардагы депутат болуп иштеп атат. Андан кийин карындашым бар, ал эми үйдө кичине чакан иши бар, өзүнүн жеке. Ошо менен Алек болот. Баласка өз оокатын өткөзүп атат ал деле. Анан эң кичинекей иним Айылда. Ошондой эле өлкө башчы учурда камакта жаткан Өмүрбек Текебаев тууралуу маалыматка жооп берди. Анда президент Текебаевдин абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын айтып, бирок мыйзам боюнча мунапыс бере аларын билдирди. Мурунку бийлик тарабынан Бабановго карата кылмыш иши токтошу керек деген билдирүүгө да президент токтолуп өттү. Өмүрбек Токтогулович боюнча, Бабанов боюнча эч кандай үч тараптуу дагы, эки тараптуу дагы сүйлөшүү болгон эмес. Мен Бабановду, Өмүрбек Бабановду билесиздер, КТРКда дебаттар болгон. Ошондо көргөнмүн, ошондо жолукканбыз, ошодон кийин мен көрө элекмин Бабановду. Анан экс менен экөө миреп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдаштар болду, андан менде маалымат жок. Жыйындын жүрүшүндө ажырымга туш болгон СДПК партиясы тууралуу оюн бөлүштү. Анда президент бул партияда жаштыгы өтүп, саясий карьерасы башталгандыгын билдирип, мындай жагдайга ичи ачышып жаткандыгын айтты. Президент кол тийбестик боюнча мыйзам долбооруна да токтолду. Өлкө башчы бул мыйзам кабыл алынып калса, бийликтегилердин таза иштөөсүн камсыздай тургандыгын билдирди. Бул эми конституциянын талабы да. Конституциянын талабы эл добуш берген. Ал талабын деген ал мыйзам менен жашаш керек, иштеш керек. Кандай болсо дагы ал мыйзамды урматташыбыз керек. Кийинкиге ошол мыйзамды бузбай турган болуп, ошол мыйзамга туш келбей турган болуп иштеш керек, туура иштеш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы кызматынан кеткенден кийин кайрадан бийликке талапкерлигин койбой тургандыгын айтты. Ошону менен катар мамлекет башчысы өз мөөнөтүндө кийинки бийликке келүүнү каалагандарга бирдей атаандаштык шарт түзүп берүүгө аракет кылат. Президент Сооронбай Жээнбековдун 2018 жылды жыйынтыктаган маалымат жыйыны 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда 70-тен ашык жалпыга малымдоо каражат өкүлдөрү, 170-тен ашык чет элдик жана жергиликтүү журналисттер катышты. Бул арада президент журналисттердин 70-тен ашык суроолоруна жооп берип, эң орчундуу жана корч маселелер талкууланды. Жипара Жолкеева, Арстан Дукуев, Ош Бирим жаңылыктары.